Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты-жөнүм Айжам Аламирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Бишкектеги Борбордук мечиттин ордуна 10 000 кишилик жаңы мечит салынат. Жолдо контейнер басып калган 3 киши каза болду, анын экөө жаш балдар. Баткен облусундагы 37 ишкананын салыктан ири карызы бар. Ушул жаңылыктар менен кененирээк. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын билдиришкендей, мечит бир айдын ичинде бузулат. Эски мечит 5 000 адамга ылайыкталган. Жаңысы 10 000 кишилик болот. Андан тышкары шаардагы унаалардын көптүгүн эске алып, жер астындагы унаа токтотуучу жай да салынат. Маалыматта муфтият имаратын дубалдарына кыргыз колоритин оймо чиймелерди түшүрүүнү караштырып жаткандыгын белгиледи. Чоңала районунда жүк ташуучу унаадагы контейнер жолдо бараткан портерди басып калган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдиришкендей, Ош Сары Таш Карамык унаа жолунун 66-чакырымында Volvo үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын чиркегичиндеги контейнери карама каршы жолдо келе жаткан Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаанын кабинасына түшүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4 жаштагы жана 6 жаштагы балдар жана 36 жаштагы эркек киши каза болуп, 29 жаштагы эркек киши жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамдардын жана каза болгондордун сөөгүн унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Мамлекеттик салык кызматы 2022 жылдын 1-майына карата салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча ири карызы бар төлөөчүлөрдүн тизмесин жарыялады. Тизмеге биринчи жолу өзүнчө графа менен камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы бар субъекттер кошулду деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча ири карызы бар төлөөчүлөрдүн катарында Баткен облусунан 37 ишкана бар. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжам Аламирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.